угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Түз ободо улантат. Ошондой эле биз азыр ТВ24 каналында дагы Түз эфирде экенибизди эсиңизге салып өтөлү. Алдыдагы 1 саат ичинде Айлампа программасы менен бирге болууга чакырабыз. Микрофондо Майрам Базлакунова. Кытай Эл Республикасына президент Алмазбек Атамбаевдин иш сапары менен барары мына 13 майга белгиленди. Атамбаевдин иш сапары алкагында Пекин шаарында өтчү бир алкак бир жол эл аралык форумунун ишине катышаары күтүлүп жатат. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Кытай алакасы кандай нукта өнүгүүдө? Мына ошол форумдагы болгон жолугушуулар Кыргызстанга таасирин тийгизе алабы? Бул жана башка суроолорубузга биз алдыдагы убакыт ичинде кененирээк жооп издейбиз. Сиз болсо 680606 телефон номерин терсеңиз түз байланышка чыгып сурооңузду узата аласыз. Мындан тышкары Facebook баракчабыздан дагы суроо жана пикирлерге орун беребиз. Ал эми биздин студиябызга келген меймандар эл аралык мамилелер боюнча эксперт талдоочулар Эдил Осмонбетов, саламатсызбы, жана Алмаз Тажибай уулу, саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиздер. Албетте, Кыргызстан менен Кытайдын алака түзгөндүгүнө мына 25 жылга кадам ташталды. Бул аралыкта мындай оор дагы, татаал, анан жакшы иштер дагы аткарылды деп эксперттер белгилеп келишет. Бүгүнкү күндө президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайга болгон иш сапарынан биз кандай жыйынтыкты күтө алабыз? Анын үстүнө мына ушул сапар президенттин ыйгарым мөөнөтү аяктарына аз калган учурга дагы туура келип жаткандыктан бул натыйжа бербейт деп алдан ала божомолдоп жибергендер дагы болууда да. Ошондуктан биз эмнени күтө алабыз? Алмаз мырза, сизден баштайлы. Эми биринчиден азыр биз жыл баштаганда эле бисмилла деп тиги Атамбаев биздин президент 6 январдан баштап ошо сапар баштаган Кытай элинен. Анан акыркы биз болсо баягы стратегиялык өнүктүрүү боюнча стратегиялык деп Орусияга көңүл буруп, мындай тескеринче буруп калганбыз да. Мисалы бул саясатты алып атканда 2000 жылда эле темир жолун салабыз деп Кытайлар өздөрү бизге сунуш берген. Анан ошо канча жылдан бери чечилбей келип, анан дагы кийинки ар бир жылы ошо өзүнүн Кытай мамлекети тиги Европа менен байланышам деп жибек жолуна биз макулдап киргенбиз. Ошо Кытайдын проектинечи. Анан ошентип сапары баягы болгондо казыр экономикалык ошо жака бурулуш керек деп кетип баратат. Анткени мен биз жанагы нарын жогорку иштерге токтоп койду. Андан тышкары эле бирок Атамбаев биздин президент келгенден баштап эле ошо Кытай менен аябай көп проекттер ишке ашып баратат. 3,5 миллиард ошого чейин барган көмөктөш жардамы кредит менен биздин тышкы карызыбыз менен келип атат да. Эгерде ошо бизде проекттер иштеп атат бул жерде Кыргызстан, мисалы түштүк түштүк унаа жолдору, Жумга деген жана нефть алмаштырып иштеген аябай жакшы чоң мунай заводу болуп атат. Андан тышкары эле кадыр ошондой көп чоң деңгээлде бизде проекттер болуп атат. Анан дагы кадыр ошо сүйлөшүү жүргөндө ошо темир жол менен байланышты. Ошо темир жол анан ошо Кытайдан аябай көп инвестицияны алып келиш керек. Анан жанагы биз айтып аткан айтып кеткен бир бел бир жол деген Кытайдын сунушу 2013 жылы сунуш кылган. Ошо Улуу жибек жолунун алкагында. Улуу жибек жолунун алкагында анын ичинде дагы 2 чоң проект болуп атат. Бул деңиз жибек жолу, андан тышкары эле экономикалык жибек жолу. Ошого бул 4 триллион ошо инвестиция ошо мамлекеттерге келет. Буга айланышканда 70 өлкөлөр кирип атат да. Ошо айланып чоң анын баары экен. Ушундай эми бизге регионго мындай глобализация аламдашуу болуп атпайбы? Ошого жанагы кемесине же поезд жүрүп аткан бир эмесине отуруп калыш керекпиз да. Биз кандай болсо да биз менен ошого Кытай болсо ошо казыр бул Азияда негизи эң чоң ошо глобалдаштыруу мамлекеттердин бири болуп атат. Мисалы, эгерде Кытайдын экономикасын алсак, бул эң экспорт боюнча аябай биринчи орунда турган мамлекет, импорт боюнча экинчи орунда турат
Америка Космо Штаттар мененчи анан бул эли калк болсо официалда 1 миллиард 300 миллион мына иште 1,5 миллиард деп койсок болот. Анткени мен дагы саналбаган сандар бар. Бул аябай. Эми ошо сунуш кылып атат. Тилекке каршы биздин эки дагы оңшубуз бар. Түштүктөчү мисалы Индия жактан, анан Орусия жактан. Алар өздөрү да ошого кошулганга анан аракеттенип атышат да. Сиз эми баягы бул Кыргыз-Кытай алакасынын бир экономикалык жагына басым жасап атпайсызбы? Эдил мырза айтыңызчы, саясий жагынан алганда мына президенттин ошол дүйнөнүн 40 мамлекет башчылары катыша турган бир алкак бир жол деп аталган эл аралык форумга катышуусу жеке биздин Кыргыз мамлекети үчүн эмне бериши мүмкүн? Мындай да азыр аламдашуу процесстер болуп аткандан кийин сөзсүз Кыргыз мамлекети өзүнүн мындай дүйнөлүк базарда же рынокто өзүнүн ордун табыш керек да, сөзсүз. Ошон үчүн Кыргызстан мамлекети бир жолу бар да жакшы. Бул Евразиялык деп койсок, же Борбордук Азиялык деп койсок, биз көп мамлекеттер өзүнчө мындай дүйнөлүк базарга чыкпай атат. Алардын үчүн транзиттик жолдору жок. Анан өзүнүн соода буюмдарын жеткире албай атат да. Же жеткирсе аябай кымбат болуп атат да баасы. Ошон үчүн мындай глобалдык конкуренция чыга албайбыз да. Анан азыр карап көрсөк, азыр мына жибек жолу форуму болуп атат. 100 мамлекеттер катышат да. Анан бул Кытай мамлекети атайын болуп атат да. Мындай стратегиялык максаты бир эле да. Бул карап көрсөк, азыр маалымат катары 2013-жылы баштап жаңы Кытайдын башкармасы келген да, Цзиньпин дегенчи. Ошол максат койгон. Азыр кытайлыктар дүйнөлүк рейтингде 2-чи орун алып атат экономика жагынан. Анан алар глобалдык максат коюп атышат. Глобалдык максат бул эмне? Бул сөзсүз транзиттик мамлекеттер менен Борбордук Азия болобу, Евразия болуп, Европанын же башка мындай соодарын базарларына чыгыш керекчи. Анан Кытайдын буюмдарын жеткиргенгечи. Ошол чоң максат. Ошон үчүн азыр Пекинде болгон мындай форум өткөндө сөзсүз келишимдер болушат да. Мисалы келтиргенде эки тарап анан Кытай эч кандай бир мамлекеттерге Борбор Азия болсо, аларга эч кандай кысымдар салбайт, эч кандай мындай көйгөй маселе жок. Эмне үчүн? 25 жылдын ичинде чегара чоң суроолчу да, ошо чечишкен да. Туурабы же туура эмес билбейм, ошо чечилген да. Анан карап көрсөк, Кытайдын мамлекети Борбордук Азия мамлекеттерге сөзсүз мындай бюджетке салым салат, анан кредит берип атат, грант катары жардам, каражат жагынан аябай эметет да. Бирок биз түшүнүш керекпиз. Карап көрсөк маселени. Өзбекстандын президенти Мирзиёев барат да. Анан барды. Анан аларды карасаңар, алардын расмий маалымат катары алар айтат 100 келишимди кол коет депчи. Анан жалпы 20 миллиард долларга Өзбекстандын экономикасына, бюджетине келишим кирет депчи, инвестиционный проект салат да. Бирок Кыргызстандын мамлекети барганда мен эч кандай расмий маалымат тапкан жокмун. Канча барат, кандай келишим болот, канча Кыргызстандын мамлекетине, Кыргызстандын бюджетине кайсы киреше болот депчи. Ошондой же кайсы чоң инвестициялык проекттери биз кошулабыз депчи. Бирок сөзсүз Кыргызстан мамлекет эгемендүү мамлекет болгондон кийин сөзсүз өзүнчө бир транзиттик өсүштүн потенциалы пайдаланыш керекпиз да. Кыргыз экономика өнүксүн депчи. Келечегибизди ойлош керекпиз да. Мисалы жана ошол биздин инвестициянын көлөмү, эгер мен жаңылбасам, мына 2016-жылдагы алынган маалыматка таянсак, 1,5 миллиард доллардан ашкан экен да. Бирок ошол эле учурда мына биздин тышкы жалпы карызыбыздын 3төн бирине барабар бөлүгү ушул Кытай өлкөсүнө төлөй турган карызга туура келет дейт. Эгерде андай болсо, экономисттер жана кулак кагыш кылып аткан ушул жагдайда биз тышкы карызыбыз өсүп баратат, Кытайга кийинчерээк биз мындай көз каранды болуп калбайбызбы деген жакты эске алышыбыз керек болот анда. Эми көз карандык мындай да, Кытай менен баары инвестиция керек Кыргыз элинечи, биринчи экономикалык жактан карап көрөлү. Анткени мен эгерде жанагы бизде жумба мисалы 300 миллион берилген курулушка, анан Кыргызстандагы эң чоң ири завод болуп атпайбы? Цзиньпин ошону дагы жакшылап өнүктүрүп кетиш үчүн 400 миллион кол койгон да, ошо завод иштеп кетсин депчи, ошо толук кубаттуулукта иштеш үчүн иштеп кетсин. Анан бу жерде бир туруштуктар берип атканда баягы кошуна биз тиги түндүктөгү кошуналар кичине ошо завод иштебегенсип мындай эме болуп атат да. Ичкүйдүүлүк менен ичкүйдүүлүк мамиле. Анткени мен бул эгер ошо жумда мындай завод иштеп калса, бул өзүбүздүкү эле эмес, бул ошо Кытай. Анан жанагы Кытайдын эме кызык
артықшылығы қандай? Жем мен жыбағын қарағанда бұлар бағы ушу түндік жақтары, күнбатыш жақтары, Уйгур же Сызян областары кішіне экономикаға жақтан өйді көндіріп өсіш үшін, анткені аяқта жаңағы Уйгур мемлекетінде терроризм, же болмаса сепаратизм деген идеяларын жоғалтыш үшін ошоның елін байытуға тұрады. Ошон үчүн жанагы мынау жибек жолу деген эмелерин бар, ошого багыттаган, ошон саясатын ошону жүргүзүп атат. Анан эгерде ошо түндүк жагынан кылса, ошо Европа менен байланышып, Кытай, Борбор Азия, анан Европа депчи, анан ошол жактан тармактан дагы көп жакка кетет. Орусия менен да кетет. Афганистан, Иранга чыгышат да, бул Иранга чыгышы негизи Туркмен Иранданчы. Анан бизге дагы бир болуп аткан жанагы газ түтүктөрүн жылдыруучу 386 миллиард. Бирок бул Кытай несече жалпысына жанагы 3,5 миллиард болуп атпайбы? Баасычы ошонун 3,5 миллиардын 1 миллиард 900, эми айтканда 2 миллиард бул Кытайдыкы. Кытайдын өзүнүн инвестициясы, бул анан жанагы газ түтүк өткөндө транзит болуп катар, эгерде ошо салынып калса биздин жана эмесинен аябай жакшы нерсе жыйынтык бар, бирок газды бизге бербейт. Ал жанагы өзүнүн тиги түндүктө болгон Уйгур автономия областтарына ошо жака алып барган, ошо жакта өнүктүрүү производстволорду ошо жака жылдырганга аракет кылып атат. Азыр ушул жаатта дагы суроо бар эле да, бирок байланышта турган угарманыңыз күтүп атат. Кезекти берели. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Угуп атабыз сизди. Мындай демекчимин да, биз чындыгында эле Кытай менен алакабызды жакшылап атканы бул чоң бир биздин стратегиялык партнерибиз да. Биз эгерде деңиз деңгээлине жакын болбосок, анан темир жолдорубуз болбосо, булар менен чындыгын айтканда эгемендүүлүк алган жылдан баштап көптөгөн миллиарддаган долларды алып атат. Жол системасына мына көптөгөн инвестор кумтордон кийин эң чоң инвестор бул Кытайлар болуп атат да. Ошондон мен ойлойм, азыркы президенттин ушуга барып атканы деле мына бул баардык жагынан да, экономикалык жагынан деле, ошо азыркы болуп аткан сырткы экстремизм жагынан деле бул сөзсүз түрдө биз жакшы мамиледе болбосок, эч качан болбойт. Себеби булар азыр темир жол куруп беребиз деп атат. Жана ошондой эле жылуу жибек жолун улантып деп атат. Сөзсүз түрдө биз ушулар менен жакын болуп, өзүңүздөр деле билип аткансыздар. Мына элибиз деле көрүп атат, мына Дордой базардайбыз, башка дейбиз, баардыгы ушул жактан кирип чыгып атат да. Ошондон эле президенттин барганы бул туура эле. Бул акыркы жолу жагачасын айта албайм, бирок барып сөз катышып өзүнүн айтып атканы, биз булар менен жакындан болбосок, мына коноктор айтып атат, дүйнөдөгү экинчи экономикалык боюнча экинчи орунда турат. Рахмат пикириңиз үчүн. Эми туура анткени мен жанагы биз өзүбүздүн Кыргызстан менен Кытай болгон эмелерибизди ошого жанагы отуруп илинип калыш керек. Мисалы жанагы андан тышкары биз темир жолду айтып атабыз. Эми темир жол айтып атпаймынбы? Темир жолду 2010-жылы Атамбаев тышка эме кичине эме болуп калды да, ошо алдыга жылбай анан шылтоо берип жанагы Калия деп коет, ошо темир жолдун туурасын жөндөтчү Кытайдыкы 1400 метрге болсо, СССРдик болсо 1,5-дан ашык да дегенде ошо шылтоо менен чын негизги ошентип атып, казыр ошо проект ишке ашып калса, жанагы жибек жолу эме боюнчачы бул 28 тонна жүктөгөн болот да. Мындай айтканда бул 5 миллиард Кытай алып келет ошо темир жолгочу. Андан алганда ошо биринчи жылдары 150-200 миллион долларлар берет, анан кийинкиси болсо 500 миллион жыл сайын ошо темир жол иштеткенге бизге кириш алып келет. Эми бул мындай эле арифметика санабай эле түшүнүксүз нерсе. Бул жерде Кытайдын өзүнүн жеке биз билип билбеген же байкалган кызыкчылыктары барбы Кыргызстандын өзү үчүн? Ушул жаатта оюңузду уккум келет Эдил мырза. Бирок азыр байланыштагы угарманга кезек берейин. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз, сизди өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Анчалдан Каныбек. Биз эми Кытай менен тиги экономикалык мамиле кылабызбы же кылбайбыз деген суроо жок, кылышыбыз керек, мамиле болуш керек. Буга чейин да айтылып келген, Кытай менен мамиле кылып атабыз деп мына жылдын башында президентибиз барган ал жака, анан кийин жана сиздин бир коногуңуз айтып кетти, бизде ачыктык болбой атат да. Кандай келишимдер түзүлдү? Кимдер бар бу? Канча долларга мисалы же
ошо суммасы айтылган жок. Мисалы негизи ушундай да, ушундай нерсе ачык болгон жок, баары жабык болду дагы. Анан президенттин кайра бияка келери менен башчыбызга келип самолет кулап түштү да. Ушундай болду. Азыр эми дагы эгерде биздин президент ошол жака бара турган болсо дагы бир жамандыкты биз күчүбүз керек болуп сөз боло турган эмес. Анан эми жолдор жөнүндө айтып атпайбы, бизде тигибиз жок, бизде Кыргызстанда андай продукция жок, дүйнө жүзүнө чачып эле тургандайча. Кичинекей эле мамлекетпиз биз. Кытайдын бир облусуна биздики жетет. Бизде тескерисинче бизде бардак болуп атпайбы. Бардык нерсе чачылды, жана айтпайбы, менчиктештирилип бизде даже. Рахмат, жоопуга. Бул мындай да, азыр сиз суроо берген геосаясий кызыкчылыгы барбы Кытайдын же бар сөзсүз. Эмне үчүн? Экинчи экономика болгондон кийин бирок Кытайдын өзүнүн проблемалары бар да. Көп мындай Кыргызстан жарандары же Борбордук Азияда жашаган алар билишпейт да. Бирок Кытайдын чоң максаты бул эки жибек жолу проекттерин, деңиз жибек жолу жана экономик жибек жолун кошулсак, бир эле аты бар аныкы. Кытайдын Кытай кыялы депчи. Алар 5 жылга планировать этпей, алар азыр аябай көп убактуу проект жасап атышат. 2049 жылга чейин. 1 октябрда бүтөт да. Анан биринчи этабы бүтөт 2021 жылы. Ошондо Кытайдын мамлекети чоң максат коюп атат да. 2049 жылга чейин жетип, сөзсүз Кытайдын экономикасы Борбордук Азия болобу, мына Австралияга чейин, Индонезия барбы, кирейген бул чоң дүйнөлүк регионалдык бир базарды түзөбүз депчи. Бирок бул Кытайдын үчүн мындай жасап аткан. Биз чын эле айтып коюш керек, экономика жагынан, геосаясат жагынан. Биринчиден бул Кытайдын өзүнүн проблемалары бар көп. Биринчиден бул эмне? Ар кандай маалымат бар, 25% Кытайдын жарандары жумушчу жок. Жумушчу жок, 250 миллион кишидей. Анан аларга да жардам бериш керек, аларга да киреше болуш керек, алар да жумуш табыш керек да. Анан Кытайда биз карап көрсөк, азыр 25 жылдын ичинде Кытай мындай активдүү иштеп атпайбы? Африкада, Афганистанга чейин темир жолдорду салып атат. Көп мындай ири мындай заводдорду куруп атат да. Латинский Америка иштеп атат. Эмне үчүн? Алардын чоң максаты өзүнүн жарандарына жардам берип, жумуш таап келмекчи. Биринчиси. Экинчиси, Кытай мамлекетинин бир коркунучусу бар да. Алар инвестиция жасаганда 55% бул мамлекеттин каражаты. Бул мындай чаканбы же мындай банктарды эметкен жок да. Бул мамлекет инвестициянын каражатын берет да. 55%. Анан карап көрсөк келечегин, кокустан алабай салып, же мындай инфляция болуп калып, же чоң экономика жагынан бир кризис болуп калсачы, Кытайдын мамлекети эмне кылат да. Анан үчүнчүсү бул чоң Кытай үчүн чоң проблема. Алар ачык айтышат азыр. Бул экинчи диспропорциясы бар да. Бул Совет доорунда жашаган кишилер билишет да, бул шаар менен айылдын айырмасы көп да. Ошон үчүн шаардын жана айылдын айырмасы Кытайда көп. Алар аябай дыйкандар көп да, жумуштушу жок, жүрөт, аларды дагы бир жардам бериш керек да. Биринчиси, анан чоң диспропорция бар бул региондордо. Үлкөн региону бар бул Пекин, Гуанчжоу, тетки деңиз жакын, анан бияка бизге жакын бул аябай өнүккөн жок да, чоң максат диспропорция. Анан мындай чоң диспропорция болгондо экономикада ар кандай да, бул алар чоң глобалдык экономика биринчи орунга чыга алышпайт. Эмне үчүн? Анан төртүнчүсү бул инвестиция, жаңы инвестиция экономика курабыз деп максат чоң коюп атышат да. Ошон үчүн Кытайдын мамлекети алар өзүлөр Евразия, Борбордук Азияны транзит катары пайдаланышат. Эмне үчүн? Алардын чоң максаты Европанын рынокко чыгып, эмне үчүн? Биз чын айтып коюш керекпиз, мындай ШКГга кирген мамлекеттерден жалпы мындай рынокко карасак, бул 200 миллион киши. 200 миллион киши болот да. Борбордук Азия 60 миллион, Кытайдан Индияны карап көрсөк 1,5 миллион. Европаны карап көрсөк 500 миллион. Но Америка менен Латинский Америка карап көрсөк миллиард да. Ошондо кызыктырат да. Бирок биз сөзсүз транзиттик бир жөнү тутабыз да. Мен угармандардын эсине салып өтөйүн. Биз бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Кытайга жасай турган расмий иш сапарынын алкагында карала турган жагдайлар, эки өлкөнүн алака катышы жөнүндө талкуулап жатабыз. Президент Алмазбек Атамбаев мына 13 майдан баштап өтө турган бир алкак, бир жол аттуу эл аралык ири форумга катышуусу күтүлүүдө. Эми бир жагдай жөнүндө сурагым келип атат да, мына биз айтып атабыз улуу жибек жолу депчи. Ушул жибек жолу шакекчеси долбоорунда Кыргызстандын өзүнүн орду, анан ролу бүгүн кандай?
бу жерден мына экономикага алып караганда баягы андай пайдалуу болуп атат да. Эгерде мисалы жана ошого Борборго, Жибек жолго Орусия өзүнүн Транссиба Байкал Амур магистралы менен да кириши ошого өздөрүн өнүктүрүү деген программасы бар. Ошо менен кол кошуп. Казакстандыкы алсак баарыбыз билип атабыз, азыр мурда жыл темир жолу Улуу Британияга барып калды Кытайдынчы. Ошо биздин дордой эметип тиги кырылып Казактан эмес менен кетип атпайбы темир жолучу. Алардыкы болсо Нуру жолу деген эмеси долбооруна кантип ошого илип калайын деп атат. Бул негизи болсо өзгөчө бул Кыргызстандан кетип атат. Ана Кыргызстандан кеткенде жана темир жолу бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу болуп эсептелет да. Бирок бул деле көптөн бери талкууланып келе жатпайбы аягына чыгып? Мындай болот да, бир жагы бизде жана түндүк кошунабыз аябай биякта ошо келип ордун басып кылып калып атпайбы? Анан кийин мисалы Америка Кошмо Штаттар кетти бул региондончу. Кеткенден кийин бул экономика жактан биз баарыбыз каяка барабыз, акча каякта булары. Кытай ошо жака карап калдык да, биз карабыз келбесе дагы Кытай жакты карап калат. Түндүк жакты карабай, Кытай жакты. Биз эмне мажбурбуз анда? Мажбурбуз. Анткени экономиканы көтөрүш керек. Биз деген баягы деңизге чыкпаган бир өзүнчө тоолуу мамлекеттербиз. Анан эгерде ошо акыркы мен ойлойм да, биздин президентибиз бул ошо акыркы жанагы темир жолду да сүйлөшүп алса, анткени темир жолдун дагы жанагы Кытайлар өзү биринчи баштаганда булар 268 километр деп эле баштаган. Бирок ошого биз болсо 432 километрге узатып койдук да, ар кандай эмелер менен. Анын өзүнчө 87 көпүрө туннелдери толтура 68 километр туннели болот да. Ошо бул чоң долбоор болуп атат да. Эми ошого эле кол коюп койсо деген биринчи максат ошо болуп атат да. Ошо анан экинчи ушул сапарда ал маселе дагы талкууга алынышы мүмкүнбү? Ошо баары жана биздин болуп аткан комплекстик ошо Кытай бизге сунуш кылганын баарын талкуулап, ошо мүмкүн кол койгонго же кийинкиденчи ошо анан экинчиси жана меморандумга деле кетишүү жагы каралса. Ал болгон эмеси бар да, эми ачык кол коюп, эми техникалык жактан эле жанагы эмелер болбосо, анан экинчиси жанагы биз геополитика кайсы жерде турат. Жанагы Жибек жолунун же болбосо экономикалык карасак, бул биздин Кыргызстандан кеткен кыска жол болуп атат. Анткени Кытай, Афганистан, Парсия же Иран деп атпайбызбы? Ошо жака аймактарга чыгыш керек. Эгерде Казакстандан болсо бул алысыраак болуп калат. Канча миңдеген километр жолдор. Анан жана Газап Туркмениянын газы келет. Бу жерденчи ошо эле Азербайжан же ошо деңиздерге, Каспий деңиздерде болуп аткан углеводороддордун баары Кытайга алып келгенге жанагы түтүктөр, газ түтүктөрү болуп атпайбы? Анан бизде болсо эми кандай? Кытайдын бир жагы бар, ошо мамлекет бир кадыр деле болгондо, ошондо 80% Кытайдын жарандары ошо иштеш керек депчи. Биз ошого дагы макул болуп көз жумуп барып атабыз. Анан Кытай андай болбосо келишимге ал өзүнүн кызыкчылыгын кылат. Анан Кытайга эмне үчүн ошо акча каякта дегенде дүйнөлүк валютный фонддор бар. Ошолорго Кытай мамлекетине эме катары берет акчасынчы. Анткени ал аябай туруктуу Кытай экономикасы деп ишеним бар. Кытай экономикасы туруктуу деп айтканыбыз менен баягы өнүккөн өлкөлөрдүн катарында акыркы 10 жылдарда анын экономикасынын өсүүсү деле басамдап кетти деген маалыматтар чыгып атпайбы? Жок, эмеге дүн продукциясын карасак, ИДПга салыштырмалуу. Орусча айткан ВВПден 15 миллион 399 ар бир жаранына болуп атат да. Бул ошо аймактагы региондору, бул Япония, Корея экинчи, үчүнчү мамлекеттер күчтүү болуп атат да. Эгерде мындай алып көрсөк, анан эгер эми Кыргызстанды алып көргөнчү биздики болсо 3521 дүн эме болуп атат да. Эми салмаштырганда ошо эле бир эле жана эмесине илинип калсак, бизге аябай эме болот. Анан жана андай эмелер болот, ошо жана курулуш эмелерде Кытайдын жарандарынын статусу ошого иштеш керекпи, канча пайыз, 50 деп жана айтып атпайм, техникалык жактан. Байланышка чыккан угарманды коелу, саламатсызбы?
Ал мен жана бир нерсени айтпай кеттим эле. Бийликте отурган президент менен эч ким келишим түзбөйт. Бул жерде башка нерселер бар. Өткөндө бүтпөй калган иштерди бүтүрүшүп берип аткан болуш керек. Рахмат. Азыр биз программабыздын алкагында тыныгуу жасаган турабыз. Анткени өлкө аймагынан алынган акыркы жаңылыктар топтомуна дагы убакыт келип калды. Сиздердин эсиңиздерге салып өтөлү, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Кытайга жасай турган визитинин алкагында талкуулап жатабыз. Биздин студиянын меймандары эл аралык мамилелер боюнча эксперт талдоочулар Алмаз Тажибай уулу жана Эдил Осмонбетов. Бүгүн мына бизге угарман кайрылып атат да, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болушу менен дейт Кыргызстан канчалык деңгээлде өзүн актай алды, Кытайдын алкагында мамилеси кандай болду деп кызыккан экен. Эдил мырза жооп берип коесузбу? Бул мындай да. Барын карап көрсөк, Кытай ар кандай проекттерде эметип атат, глобалдык проекттер да. Барын мен уже айткандай, баары проекттер экономика жагынан болобу, же саясат жагынан, же мындай коопсуздук жагынан кир эле проект болуп Кытай кыялы депчи. Анан алардын чоң максаты бир эле. Мен уже айтып койдум, транзиттердин Европа башка дүйнөлүк рынокко чыкканычы эмне үчүн? Маселени келтирип берейин, бир эле. Мындай деңиз менен апаргандачы товарларды Кытайдан Европага же башка региондорго, алар Суэцкий канал өтөт. Анан мындай убакытты карап көрсөк 36-40 күнгө чейин барсат да. Анан бирок мынау экономика жибек жолун ачса, транзиттик коридорлорду мына Евразия, Борбордук Азия да. Анан Кытайдын анда товарлары 15 күндүн ичинде жетет Европага чейин. Биз көрүп атабыз, мынау быйыл эле 2017-жылда Кытайдан Лондонго чейин бир поезд барганда, бул кытайлык ар кандай жолдорду издеп атат да. Мындай өсүүнүн сапаттуу болуш керек, бирок көп каражат кетпесин депчи. Кавказ менен иштеп атат, Россия менен ар кандай жолдорду издеп атат. Ошон үчүн алардын чоң максаты кандай? Бул эле бир эле максаты. Кытайдын бир чоң проблемасы бар экономика жагынан. Бул 40% Кытайдын экспорту, бул дүйнөлүк рыноктон байланышат да. Анан кокустан дүйнөлүк рынокто бир кризис болуп калабы, же мындай санкция келсе, ошо Кытайга оор болуп калат да. Ошон үчүн алар 20-30 жылдын ичинде ошонун көп проблемасын чечип алабыз депчи. Биринчиден, анан карап көргүлө, асыл Кытайдын темир жолу эки компаниясы болчу. Бирөө түштүк, бирөө түндүк да. Анан Кытайдын мамлекети 2015-жылы аларды бириккен да, бир эле Кытайдын компаниясы. Анан алардын чоң максаты бар. Кытайдын темир жол компаниялары сөзсүз алар Россия менен, российский темир жолу менен, Монголиянын тавалык жолу бар, Казакстандын Нур жолу деген бар, Өзбекстан, Иран, ар кандай эмелер менен байланышып, тыз менен эметиш керек да. Тыгыз байланыш болуш керек. Бирок темир жол менен эметкенде алар чоң максаты эмне үчүн? Биз карап көрсөк, алар өзүнүн максатына жетсе, аларды өсүнчө бир регионалдык рынок болуп калат да. Алардын 5 миллиард киши кирет ошого. Анан азыр анда башкалабызда саат жайсы 9-дан 30 мүнөт өткөндүгүн көрсөтүүдө. Сөз кесиптешим Диналиана Жунушева да жаңылыктар менен таанышалы. Мына ушундай кызуу талкуу дале биздин студияда уланууда. Ал эми азыр аны эфир жүрүшүндө сиздерге сунуш кылабыз. Сиздер болсо 680606 телефон номерин терип, ошо Кыргыз-Кытай алакасына байланыштуу сурооңузду узата аласыз. Биздин студиянын меймандары эл аралык мамилелер боюнча эксперт талдоочулар Алмаз Тажибай жана Эдил Осмонбетов. Бизде Facebook'та бир нече суроолор бар. Алардын көпчүлүгү ошол виза маселесине байланыштуу болуп атат. Биз билебиз, өткөн жылы Кытай элчилигине жасалган чабуул бул эки өлкөнүн алакасына бир топ таасирин тийгизип койду. Студенттер, жанагы ишкерлер, ошо бара тургандар виза алуу маселесинде татаалдык жаралды. Анан кайрылып атат. Президенттин бул сапарына ушу виза маселесинин чечилишине толук ишеним артсак болобу? Албетте, бул мамлекет жетекчилеринин деңгээлинде эмес, андан ылдыйраак эле чечилиши керек эле, бирок ишке ашпай атат деп кайрылган. Эми биз жана айтып атпайбызбы, Кытай өзүнүн жалык мамлекет кандай сактарчы бар, масалык анан жанагы жибек жолу деген эле бул 16-жылы 5 жылдык планы бар. Ошого киргизилген. Анан ошо жерде караш керекпиз. Кыргызстан менен жана жибек жолу киргизилген, бирок ошо киргизилсе бюджет бөлүнгөн да. Бөлүнсө бул ишке ашат. Бөлүнбөсө, киргизилбесе анда биз билбейбиз. Тилекке каршы маалымат жок. Анда жанагы киши дагы 5 жылга узарып турат да. Жана бир угарман айтып атпайбы? Чын эле азыр кол коюшу да мүмкүн эмес деп. Бирок дипломатиялык жак менен тыгыз Кытай эли менен байланышып туруш керек. Кытай көп жардам берип атат. Виза боюнча. Анан эми визага алып келгенде Кытай өзүнүн кызыкчылыгы менен визаны кылат. Эгерде биздин
жарандарга жанагындай жылуу мамиле болсо, ал кандай болот, кандай эмес болбосо деле ошо бизде ошо ойдон эле кала берет. Анан бизге да ошо кызыкчылык чак, биз да виза менен ошондой эки тараптуу иш кылышабыз да. Бул баягы Кытай менен биз эмеге киргилебиз да, Евразияга жана эме мигранттарды бош жүрүү дегендейчи. Анан ошо алыш визаны алганда да татаал болуп атпайбы. Бул Бейжиңге чейин барганан бияка эгерде ошондой сүйлөшсө, мисалы Урумчидеби, бул жакын жерде ошондой консулдук эмелерин ачыш деп, эми бул дипломатиялык жак, бирок эгерде биз кадыр билбейбиз, сырткы иштер министрлиги менен чечип койгон маселе да бул. Бул мындай да, бир жагынан Кытайдын мамлекетинин бир коркунучусу бар да. Алар үч коопсуздугун коркойт да. Бул биринчиден бул экстремизм, терроризм жана сепаратизмди коркойт да. Ошон үчүн Кытайдын элчисинин террористтик атак болгондон кийин коркуп калышкан да алар. Анан мен ойлойм, бул Пекинде, Бейжиңде бир кабылбайт. Эмне үчүн бул аябай чоң деңгээлде форумда. Андан мындай мамлекет, эки мамлекеттин ортосунда маселени карашпайт. Убакыт кетпейт. Биринчиден, экинчиден мен жакында эле окугам, расмий катары бул Кыргыздын Тим Кытайдын элчиси менен сүйлөшүп, мындай сүйлөшүү, анын кандай жыйынтыгы болгонун мен билбейм. Бул расмий ошондон может быть чечилгенби, чечилбеген жок. Бирок келечекте ойлош керек, бул сөзсүз Кыргыз Кытай мамилеси өнүккөнгө сөзсүз визанын таасир этет, сөзсүз. Анан мындай визанын көйгөй маселеси чечилсе, анда Кыргыз Кытайдын маселелери жакшы өнүгөт да. Анан виза чечилбесе өнүкпөйт да, бул чоң тоскоолдук болуп атат да, бизнесмендерге, анан студенттерге. Азыр байланышка чыккан дагы угарманга кезек берели. Саламатсызбы? Кытай менен дейсиңер, Кытай күчтүү мамлекет, бүтүн тамак астап келип биз ооруп атабыз. Анан тиги жердин баарын Кытайга берип атасың, алып атат, сатып алып. Аны сатпай алады, 50 жылга же 49 жылга бербейсиңерби? Эмеге тиги Россия менен, Казан менен, Түркия менен, Түркмөн менен катышпайсыңар, Кытайды эмне кыласыңар? Бул жана геосаясий жагынан алганда көп карапайым замандаштарыбызды ойлонто турган жагдайда ушул суроонун өзөгүн түшүндүңүз болуш керек, Эми түшүнүктүү. Эгерде жанагы продукция бизге келип аткан дүндөрдүн баарын караганда, биз Евроаэске кирип, орамына киргенде ошо техникалык жанагы эмелери көтөрүлгөн. Эгерде бажырдан өткөрбөйт, мисалычы. Эми өткөрсө дагы андай кадыр эме болуп калды. Анан бир жагы биздин экономикабыз да көтөрүп келген. Эгерде могу тигүүчүлөр Швеция деп атпайбызбы, ошолор баары биз жанагы дүйнөлүк соода эмес менен, уюм менен, Кытай менен бирге ошо бизге келип, ошондон биз өнүгүп, 1 миллиондой биздин базарларда отурган ошо жамбакчы да, ошо менен багып келаткан Кытайдын экономикасы менен биз болбойбузбу, жанагындай тез эме болсо, бизде барган ошо арзан нерселерди алып келип атпайбы бизгечи, экесе 100 эсе акча кошупчу. Эгерде биз ошондой стандарттарды, фитосанитардык жегемелерди кармасак, андай жанагы биздин жарандарга заттар мындай жатпайбы, алар болбойт да. Анан мындай коркута бергенде бизге мындай да, Кытай менен же жоңго мамлекет менен илгертен бери Орусия же Союз убагында мындай карама каршы кылып аны жаман көргөз койгонбуз. Негизи калайбызбы бул Азия мамлекети, жана Кытайда бул бизде эле бети бир эле Азия элдери, алар орусча айтканда мынагилики көп улуттардан турган, ошонун баарын бириктирип, бизге кызыккан Кытай нерсеси эмне? Бул мамлекетти башкаруу. Аякта жана меритократия деген сакталып турат да, илгертен бери келатканчы, бул Конфуциянын биринчи өлүмүнөн бери, бул тарыхынан караганда аябай. Ошонун арасында Кыргызстан аябай Кытай менен көп башка казыркы мамлекеттерден башка ошо архивтерде жазылып калган, биз көп дипломатиялык жактан эме бар экен да, тарыхыбызда бар экен, башка мамлекеттерде жок. Ошо менен да оңдонсок болот. Анан Кытайдан коркпой болуш керекпиз. Эгерде жана өзүбүздүн эмебизди сактап койсок, ошондой мыйзамдарды киргизип койсок, анан Кытайга деле бизге көп мындай биздин жерибизди басып алган кереги жок. Кытайга айтып атпайбызбы, жана табары өтүп, анан өзүнүн регионун мына жанагы углеводороддорду алып келиш үчүн ошондой жолдорду колуп атат. Анан эми бизде ошол эле болуп калса, мындай карасак, эгер
эгерде болбосо жана Кытай менен чаңдарын коркуп бериш керек. Бизди жана коркутуп койгондо мында киргенде. Баары Кыргыз менен Кытайды улуу жибек жолу байланыштырып турат да, эзелтем анан ошондон дагы биз көп карма катнаш Кытай эл менен басып келген, сүйлөшүп келгенбиз. Анан Совет доорунда эле бул мындай ажырап кеткенбиз да, анан биз баягы Орусиянын көз карагы менен Кытайды бир жермебиз, бир ажыдардай нурбатан тарыхын жаап берчи, анан Кытай болсо эле мына биздин жерибизди басып алат, антып алат депчи. Эгерде мындай алып көрсөк, Орусиядан Кытай, Орусия 49-69 жылга тиги Дальний Восток жатпайт, ошол жактан жерлерин берип атат. Эмне үчүн алар коркпойт? Орусиячы. Анан мындай да бир түшүнүш керек. Эл канча көп болсо, мамлекет элибиз 6 миллионду отпайт, эгерде 10 миллион, 16 миллион, 20 миллион элибиз көп болсо, ошончо өнүгүү алдыра жатат да. Бул мындай да, мындай угарман берген суроого жооп берсек, корккондон пайда жок. Корксак эчтеке жылбайт, өнүкүү болбойт да Кыргызстан үчүн. Биз 21-кылым жашайбыз. Бирок сөзсүз Кыргыздын улуттук кызыкчылыгыбызды жоготпош керекпиз, биринчиден. Анан мисалы келтирип берейин, Кытайдын инвесторлор Африкада иштейт, Азияда, Вьетнам, Камбоджада. Бирок алар мамлекеттерди сөзсүз мындай мамлекеттик келишим өткөндө сөзсүз өсүүнүн жарандардын укуктарын колдоп койгон. Биринчиден мына маселе келтирип койгон. Вьетнамда мындай система бар. Кытайдын инвестор келсе, бизнес ачса, сөзсүз 80% Вьетнамдын жарандары болуш керек да. Кыргызстанда ошондой болуш керек. Сөзсүз биякта биз инвестиционный проект болсо, 80% Кыргыздын жарандары болуш керек, 20% алардыкы. Анан визанын карашка ким келди? Анан биз ачык айтып коюш керек, Кытайдын системасын биз билебиз да, бир жагынан. Бул Кытайга инвестиционный проект баштаганда, алар сөзсүз өсүүлөрдүн инвестициясын алып келет, кредиттерин, экинчиси өсүүнүн техникасын алып келет, анан өсүүлөрдүн жумушчуларын алып келет, туурабы? Анан иштетип эметет да. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргыз Кытайдын мамлекеттеринин ортосунда келишмелер болуш керек да. Ошону Кыргыздын улуттук кызыкчылыгын жоготпосок, Кыргыздын улуттук жарандардын колдосок, анда мындай коркучтан болбош керек. Бирок биз коркуп берсек, проблема болот да келечекте. Эмне үчүн? Башка мамлекеттер бизге шериктеш мамлекеттер, Казакстан болобу, же Өзбекстан болобу, же Орусия, алар өсүүлөрүнүн мындай улуттук кызыкчылыгын пайдаланып, өсүүнүн жакшы мындай мамиле түшүп алса, анда биз четте калып калабыз да. Ошон үчүн аны ойлош керек да. Азыр угарман мындай суроо менен карап атат да, Кыргызстанда Кытай таануу, Кытай институттары ачыла баштады дейт. Бул эмне берет бизге деп кайрылган? Бул биз мисалы биз жаныбыздагы бордош Кытай элинечи, биз баягы айтып атпайбыз, түндүккө карап элекчи. Анан жаныбызда жаткан сары алтынды албайбыз депчи, Кытайдын тарыхы менен Кытайдын көп нерсени үйрөнсө болот. Анан ошон үчүн бизде жок, Орусияда бар ошол институттар. Анан бизге бул жакшы нерсе болот. Бул жакшы шарттар болот. Кытайды изилдеп көп нерселерин алсак болот. Бул Кытай элиненчи. Анан бул туура кадыр Кытай эмесин баарын ошо глобалдаштыруу боюнча бул кошунаш менен тыгыз жакшы билип кармап калбасак, биз колубузда бар сары алтынды ой беребиз, чымчыбызды учуп беребиз дегенче коркунуч бар. Анан жана Элди мырзага кошулам, эч бир коркпош керекпиз, анткени өзүбүз саясатчыбыз бар, ордубуз бар. Анан мындай да Кытай тарыхыбыз менен бизге көп нерсе колдоп келип атат. Ошол тармагынан ар бир жактан мисалы коргоочу жагынан Кытайдын дагы аскер эмесин дагы айтып атпайбыз, биз 1 миллиард юаньдар менен 100 миң берип атат бизге. Жардам берген менен бир жагы мисалы жана кийимин датка кийимин подстанциялары мына Бишкектеги тести мисалы 600 киловатт буюрса берет. Бирок ошо жактагы техникалары, ошо жерде иштеген адистери Кытайлар болуп атпайбы. Биз анын ордуна алмашайлы десек, биздин адистер жанагы өндүрүш жокчу алып калып атат. Мисалы Кытайда жанагы 22,5% өндүрүштө Кытай эли иштейт экен. Мындай карагандачы, анан ошо өндүрүшлөр буга жетишет. Бирок 43% бул эме деп коет, жана кардо элдерге услуга берген эмеде соода тармактарда мындай айтканда. Ошо жактан баарынан үйрөнүш керек, биздан билип калыш керек. Мындай жагдайда мисалы Кыргызстанда Кытай энергетика,
курулуш, ошол инфраструктураны оңдоо, өзгөчө жол курулушу боюнча бир топ инвестицияны салбады. Анан Кыргызстан мүмкүн дагы бир жакшы долбоорлор менен Кытайды кызыктыра албай аткан жокпу? Мисалы, кээде биз өзүбүздүн мыкты долбоорлорду сунуш кылсак, алардан мүмкүн насыят түрүндө эмес, гранттык жардамды ала алат белек. Алар канткене мынау биз экономика министри Ардыбек Кодешов айтканда, ошо завод курулушу депчи. Кайсы заводдун курулушу? Бизде проектибиз бар, ошо сунуш кылганбыз. Ошо Кытайгачы 200дөн же 400гө чейин ошо долбоорлор бар экен да, экономикалык жактанчы. Анан ошонун ичинде биз маалымат канчасы ошо проекттин өндүрүшкө салынганчы. Негизи биз мүмкүн келечекте өндүрүш салтак деле жакшы болот дечи. Мисалы, Кытай заводдорун деле Кыргызстанга курабыз деген сөз жүрбөдү беле, бирок тилекке каршы экономика мыйзам боюнчачы, мисалы Кытайда акысы, акча акысы төлөгөнгө Кытай жарандары азыраак болот да. Ошон үчүн ошо эгерде биздин бизнесмендер деп айтып атпайбызбы, биздин саясат жүргөндө көбүнчөсү тиги Ганчжоу Кытайда өздөрүнүн завод фабрикалары бар, биздин да жарандары. Ошол жерде ачык айткандары бар. Кытай жумушчуларына иш берип жүргөн биздин жия бийликмесинин көптөгөн Кыргыздын жарандары ошон үчүн ошол жакта эме болуп атпайбы. Биз андай боло албайбыз. Биз негизги жана транзитный, эгерде болсо реэкспортный мамлекет болгонбуз, жанагы эме таможенный союзга бажы биримдигине кирбесек, сатуу менен ошол менен биз өзүбүзгө бир жагынан балта чаап салдык да, аяка кирип эле иштесек болмок. Мисалы, Тажикстанда ошо Кытайдан келген инвестициясы жана жолдоруна бизден дагы ашат. Бирок ошо менен Тажикстан өзүнүн муктасы менен бизден дагы алдыда жүрөт да. Биз эң биякта региондо эң кедей мамлекет болуп калабыз тилекке каршы. Бул мындай да, азыр статистиканы көрүп көрсөк, Тажикстан ал биринчи орун Кытайдын инвестиция Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде Тажикстан биринчи орун алат. Эң көп Кытайдын инвестиция Тажикстанда, Кыргызстанда эмес. Анан алардын идеясы мындай да, бул биринчи суроо болчу да, мындай тилдерди Кытай тилинде сүйлөп атат, бир ачып атышат депчи. Бул саясат мындай айтып коюш керек, бул жумшак күч дейт. Аны баары пайдаланышат, регионалдык же глобалдык болобу, Орусия болобу, Туркия болобу, Америка Кошмо Штаттары болобу же башка мамлекеттер. Алардын максаты бир да, бул мындай да, асры 21-кылымда жерди албаш керек да, күч менен же аскер менен. Бул ан сезим менен иштеш керек. Анан тарбияш керек да өзүнүн. Ошол идеологиясын алгандай ошол бул жумшак күч деп коет анычы. Анан биз тарыхты карап көрсөк, Африкада болгон мамлекеттердин лидерлери 60-жыл, 70-жылдарда алар өзүлөр билимин же тарбияны мындай башка Европа болгон мамлекеттерден алышкан да. Анан ошон үчүн алар сөзсүз коркунучтуу Кыргыздын улуттук кызыкчылык жоготпой. Анан биз сөзсүздүн Кыргыздын салтыбызды, мындай маданиятыбызды, анан кыргыз аалам деп койсок болот, ошол сакташ керек бир тарыхтын ичинде. Бирок бул бизден колубуздан келет эмне үчүн? Бул биз өзүбүздүн чоң максат койсок, өзүбүздүн билим системасын же саясат жагынан көтөрсөк, жаңы жогорку деңгээлде, анда коркунучтуу болбойт да. Анан экинчи бул инвестиция эмне үчүн? Бул Кытай, мен уже айтып койдум, Кытайдын эмне үчүн? Алар инвестиция өзүлөр берип, өзүнүн жумуштарын, алар өзүнүн улуттук кызыкчылыгын чечип атышат. Алар мен айтканда 250 миллион алар жумуш жүрөт. Аларга да жумуш табыш керек. Ошон үчүн идея кандай? Бул Африкада карап көрбөйбүзбү? Даже Суданда же Кенияда, Нигерияда темир жол салып атышат. $1 миллиард ашык салып. Эмнеге салып атышат? Мындай экономика жагынан карап көрсөк, бул көп экономисттер айтат, бул рентабельный эмес да, пайдасы чыкпайт депчи. Бирок алар келечеги ойлошот. Эмне үчүн? Жакка апарып өсүргөн кишилер. Асыл Африкада 1 миллион кытайлыктын жарандары жашап атышат. Анан келечекти карап көрсөк, 10 миллион болуп калса, 15 кандай болот депчи. Ошон үчүн алар келечекти ойлонуп, асыр айтышат, макул асыр аябай көп мындай чыгымдар болуп атат депчи. Бирок келечегине карап көрсөк, аларда аябай көп эле киреше болот да. Ошон үчүн биз аны унутпаш керек. Бирок сөзсүз Кыргыз-Кытай мамилени мындай иштеш керек да. Өзүбүзгө пайдаланып курулуш керек. Азыр эми бизге келген ушул суроолорду мен программанын аягына калтырайын деп турдум эле да. Мына Facebook'ка 5-6 угармандын суроосу ушул үмүттө болуп атат. Президенттин ушул өзүнүн полномочиясы аяктап бара жатат. Анан бул визиттен мындай эмне күтсөк болот, эмне жыйынтык бере алат деген суроону коюп атат. Жогоруда угармандар ушул суроону кыйытып өттү эле программанын жүрүшүндө. Мына Шавкат Мирзиёев өзү Кытайга буга
чейин барып, кечээ барды эле, ал расмий визит дагы болуп калган, алдан ала пландалган. А президенттикинен кандай жыйынтык болушу мүмкүн? Эми бул жерде биз жыйынтык болгону жана эле дипломатиялык эле көпүрөнү кармап турганга эле барып атат да. Анан жанагы көп чечилбеген жанагы кол койгон кийинкиге жол өтө шарт түзүп берген эле болуп атат да. Барбабайса деле болот. Мүмкүн жаңы президент келиптир, жаңы эмес ушул. Бирок жана дипломатиялык жактан бул бизге маанилүү. Анан бир жагы дагы бар. Казыр ошол жака барганда кийин шарттар түзсөк, кыргыз мамлекети Кытайдын тарыхында чоң илгерки империясында жазылып калган 2011-жылда атпайбы? Казыр эми ошо ал 5011-жылга чейин ары узап ошондой дагы бир булактар бар деп чаран ошондой Кытайдын саясаты менен эметип калса да, бул дагы эме жактан, стратегия жактан кыргыздын намысын көтөргөн бир жакшы нерсе болот да. Мындай да бул сапарынын жемиштери кандай болот? Аны бүткөндөн көрөлү, андай келишимдер кандай инвестиция болот, азыр андай прогноз бере албайм да. Биринчиден бул мында ойлош керек да. Мындай суроо берген угарман ал айтып атат да, бул президент 5 айдан кийин кетет деп жаңышыл. Мен ойлойм, бул азыр 25-кылымда чоң мамлекеттер Кытайдай любой бийлик менен сүйлөшүп алат, жол таап алат да. Мындай бул коркунучтуу эмес да. Бул дипломатиянын бул алтын эрежеси деле бар. Бул андай коркушар, бул чоң проект, глобалдык проект болуп атат да. Бирок бир эле сөз бар, Кыргызстанга сөзсүз мүлөсүндө чоң салым болсо, өнүккөнгө Кыргызстан үчүн мындай биз көйгөй маселеси чечип алса, анда бул сапар жакшы жыйынтыгы менен жемиштерди берет да. Албетте Кытай жана Кыргызстан бул эзелтен жакшы кошуна, анан стратегиялык өнүктүш болуп саналат эмеспи? Демек бул өнүктүштүк дагы кыйла жылдар кылымга узара берет деген ишеничтебиз. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми бул иш сапар, бул форум ийгиликтүү өтүшүнө биз да тилектеш бололу. Биздин программанын бүгүнкү меймандары эл аралык мамилелер боюнча эксперт талдоочулар Алмаз Тажыбай жана Эдил Осмонбетов болду. Ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бирок Марал радиосу өз уктурууларын түз ородо уланта берет. Андыктан сиз толкундан азыр алыстабай туруңуз. Бир нече мүнөттөн кийин өлкө аймагынан алынган